Үтүр Калиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч класс мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишенбаевна. Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен, маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Тарбиялык саатыбыздын темасы баланын укугу ыйык. Сабагыбыздын максаты балдардын укуктары жөнүндө конвенция тууралуу маалымат алуу, өз укугун коргой билүү жана милдеттерин аткаруу зарылдыгын түшүнүү, өзүнүн кругозорун кеңейтүү, патриоттулук сезимдерин өркүндөтүүгө багыт алуу. Балдардын укуктары 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алына баштаган. 1989 жылы 20-ноябрда балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20-ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Кыргыз Республикасы конвенцияга 1994 жылдын 12 январындагы Жогорку кеңештин чечими менен мүчө болуп келе жатат. 2012 жылы 10 июлда Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынган. Балдардын укуктары. Балдар үй-бүлөдө тарбияланууга жана камкордукка укуктуу. Балдар акысыз билим алууга укуктуу. Балдар медициналык камкордукка укуктуу. Балдар эс алууга укуктуу. Балдар эне тилинде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу. Балдар өз оюн билдирүүгө укуктуу. Балдар психологиялык жана физикалык зордук зомбулуктан корголууга укуктуу. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Балдар бактылуу балалыкка укуктуу. Балдардын укуктары менен катар бир канча милдеттери бар. Балдардын милдеттери кандай болот? Ата-энени сыйлоо, адамдарга сылык мамиледе болуу, жардам берүү, жакшы сапаттарга ээ болуу жана башка. Балдардын мектептеги милдеттери: татыктуу билим алуу, жакшы окуу, мектептеги ички эрежелерди сактоо, тапшырманы убагында аткаруу, мугалимдерге сылык мамиле жасоо, сабакты калтырбоо жана кечикпей келүү. Мына ушул балдардын мектептеги милдеттери болуп эсептелет. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Быйылкы 2020 жылды урматтуу президентибиз аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп белгиледи. Демек, балдар өз укуктарыбызды билип, аны коргоого аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле милдеттерибизди да так аткарууну эстен чыгарбайлы. Балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууга тийиш. Үйгө тапшырма. Силер кандай укуктарга ээсиңер? Укук жана милдетти кандай түшүнөсүңөр? Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Өзүңөрдүн укугуңарды сүрөт аркылуу чагылдырып бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.